алгач Техас штатына бекеринен конгон жокпуз, себеби дал ушул штатты ковбойлордун штаты деп аташат экен. Ал эми тарыхта болсо Кеннедини атып кеткен Даллас шаарына келип кондук. Бул жер ысык экен. Биз Кыргызстандан келгенбиз. Эми 20 градус ысыкта, Кудай буйруса, бирге сиздер менен бирге биз ковбойлор менен таанышабыз. Достор, биз Америка Кошмо Штатынын Техас штатында Форт Уэрт кичинекей шаарындабыз. Бул кичинекей шаар бүткүл Америка боюнча мыкты чабандестердин, ошондой эле родео спорт оюнчулардын шаары деп аталып, вестерн духуна толгон дейт. Аренадагы оюн тууралуу, спортчулар тууралуу кенен маалымат берип, пикир алабыз. Элүү штаттын ичинен чыныгы вестерн духун дал ушул жерден көрүүгө болот. Техастын кең аймагында ковбойлорду чогулткан кичинекей квартал Стокьярд. Дал ушул жерде ковбойлордун тарыхы жатат. Ковбой шляпаларын жана өтүктөрүн кийген америкалыктар атайын родеого келишкен. Бул квартал Стокьярд деп аталып, дүйнөлүк мегаполис шаарларындай болбой, ызы-чуудан алыс. Өзүн чыныгы америкалыкмын дегендер бул этно борборго бир келбесе болбос. Дал ушул жер малчылардын, же болбосо ковбойчулардын малдарын айдап келип чогулчу жер деп аталат экен. Мурунку учурдан тарта сиздер көрүп тургандай бул темир жолдун рейстери чыгып турат. Дал ушул жерге айдалып келген малдын бардыгы поездерге жүктөлүп, анан Американын жерлерине таратылган дешет. Кварталды аралай ири мүйүс уйларды ачан ковбойлор бир күндө 2 рет айдап чыгат. Каалагандар үчүн уйдун үстүндө өзүн ковбой сезгиси келгендерге сүрөткө түшкөнгө сону мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 19 кылымда мал базар боло турган Стокьярд бүгүнкү күнү туристтер үчүн эң кооз жайлардын бири. Техастыктардын өздөрү дагы ковбойлордун шляпаларын кийип, алардын өтүктөрүн кийип, ошол кылымдын духуна түшүп, дал ушул жерге сейилдөөгө келишет экен. 19 кылымда темир жол менен биргеликте бул жерде миллиондогон ири мүйүс малдын башы сатка чыгып турган. Километрлерди жүрүп алыс жолдон келген поезд дал ушул Стокьярдтагы мал базарга токтогон. Ал короткон суунун бууга айланган учурун дал ушул бочканын түбүнө токтоп, сиздер көргөндөй сууну бул жерден толуктап кетип турган экен. Бул кварталдан ковбойлордун өзүнөн башка алардын толук маданиятын жолуктурууга болот. Клетка көйнөктөрдү, ковбой шляпаларын, анан да культка айланган казачок өтүктөрдү. Булгардан жасалган өтүк баасы $1000, азыр карайбыз. $795 экен. Жана ошондой эле алардын сапатына карата $1600 чейин барат. Накта ковбойчулардын кийген өтүктөрү. Биз ковбойлордун фанатыбыз. Алардын кийимдери абдан ыңгайлуу, сапаты жакшы, күнүгө кийгенге болот. Сапаты бышык. Малчылардын кичинекей шаарчасы ушундай боектор менен бизди тосуп алды. Американын чыныгы руху дал ушул жерде жашайт десек жаңылышпайбыз. Алар вестерндерде дайым ат үстүндө. Анда эмесе эмки сюжетибиз родео тууралуу болот. Сиздер үчүн саякаттаган Санат Ажумакадырова, Назгүл Айдарбек кызы.